азыр ТЭЦке келдик. Бул жанагы Шарбондун мусор деп аткан көмүрү мынакей азыр эме кылып келди. Бул жака алып келди. Мына бул жакта полициянын өкүлү, кыргыз көмүрдүн өкүлү жана жептин кызматкерлери келишти. Мындан тышкары буну Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын 5-каналдын өкүлдөрү да биякта азыр сюжет тартышып атат. Мына ошол сюжетти сиздерге дагы бөлүштүрүп коюуну туура көрдүм. Бул болсо жана көмүр экен. Капкара эле жашнактай эле көмүр болуп турат. Бул жана мусор деген көмүр экен. Ушундай. Көмүрдү өлчөгөн прибор аты эмне эле? Экспресс, заломер. Жана күлдүн канча проценти? Көмүрдүн күлү канча процент экени бул жерде көрүнүп турат экен. Ушул нерсе менен текшерилет. Азыр мына. Биздин көмүр кайда? Көмүрдүн. Ага да баралы? Тиги менен текшереткен дагы. Ошол жерден процент көрүнөт экен. Мен азыр вагондун үстүндө көмүрдүн үстүндө жүрөм. Азыр канча болуп атат? 14%. Негизи 20га чейин немеге. Акырында процент менен келип турат турбайбы, ушинтип? Анан 1 минут болгондо өзү чыгарып берет. 1 минуттун ичинде жыйынтыгын чыгарса болот, Вот, идет как 60 болгондо өзү токтойт. Сейчас примерная зала уже 14. Допустимая норма. Мындай турсаң арай, мындай тургула. Азыр мынакей чыгабыз азыр. 20га чейин допустимый өзү. Намон чыгарат 14.02 болду. Бул Шарбондун көмүрү ал эми маалыматтар боюнча кара кечеден келген көмүр түшүп калган экен. Мына тети поезддердин ичиндеги көмүр себеп дегенде бардык ошол нормага ылайыктуу келишимге дагы бүт шарттар түзүлгөндүктөн мына ошону түшүрүп салган дейт. Урматтуу кыргызстандыктар, биз азыр жанагы мусор деген көмүрдү көрөйүн деп келдик. Ал көмүр жана мен көрсөткөндөй экен. Жана норма менен дагы текшердик. 14% болуп чыкты. Негизи келишим боюнча ал жерде жанагы күлү 20%ке чейин болушу керек экен. Бүгүнкү учурда азыркы көмүрдүн ошол күлдүүлүгү 14% экенин эсиңизге салабыз. Ал эми кара кеченин көмүрү тууралуу маалымат бере кетсек, кара кеченин көмүрү азыркы маалда ошол жана опрокид деп коет экен. Ошол жака төгүлүп калган экен. Ошол себептен азыр мына поезддеги турган көмүрлөр жок болгондуктан биз сиздерге көрсөтө алган жокпуз. Демек, кара кечеден чыккан көмүр бардык нормаларга жооп бергендиктен алар дагы азыркы бүгүнкү күндө ошол калктын жылуулугу үчүн төгүлүп калганы бизге маалым болду. Анда эмесе дагы кандай бизде жаңылыктар болот, ошол тууралуу маалыматтарды биз чагылдырабыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Мынакей тобаны заломер деп коет экен тетиги жерде. Мына ошону тетиги анан кийин процент адамдар менен жүрөбүз. Бул жерде Финполдун жептин өкүлдөрү, Шарбон ишканасынын өкүлү, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын өкүлү дагы жүрөт. Кечээки жанагы видеодо айтылган мусор көмүр деген чын эле мусорбу, мына ошол боюнча маалымат алуу үчүн мына келдик. Мына азыр алыстан тарта турган болсок, бардыгы ошол көмүрлөр. Негизи мен деле ошо Кыргызстандын жараны, албетте өзүңдүн ата-энең, үй бүлөң ушул Бишкекте жашап аткандан кийин таза абада оорубай жакшы болсо экен деген тилек менен гана жүрөсүң. Бул жерде кээ бир биздин мекендештерибиз ушунун баарын силер кылдыңар деген сөздөрдү дагы айтып келет.
чынында мен бул жерде маалымат катчы болуп гана иштейм, маалыматтарды жеткизип турам. Андай нерсени өзүңдүн душманыңа да каалабайт болушуң керек. Ошол. Осо жанагы вагонду көрбөдүкпү? Ошол вагондогу көмүр азыр бу жерде кантип төгүлөт экенин сиздерге көрсөтүп беребиз. Көмүр ушундай жолдор менен майдаланат. Бул апракит деп коет экен. Апракиттен көмүрдү түшүргөндөн кийин тетиги жерде, көрдүңүзбү? Бул жана катып калган, мус болуп калган көмүр. Ал майдаланат. Бул өзү менен эле баягы ар бир үйдө мешти оозун ачып коюп, ыргытып кое тургандай эмес экен. Бияктын системасы такыр башкача экен. Ал жанагы ундай кылып консистенцияны майда ушунчалык майдалап туруп, анан кийин гана жагыла турган жер экен да. Эми сиздер көрө бериңиздер, мен сиздерге информацияны айтып кетейин. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү текшерүүдө эмнени көрдүк? Нормага ылайыктуу 14% чыкты. Жана бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы мына ушундай эле жолдор менен кимден ким ошол текшерүүнү каалагандар болсо, жанагы Ира эжебиз, Бакай байкебиз, сиздер да келиңиздер, биз сиздерди кызматташууга чакырабыз.